Бүгін сіздерге Құран оқып келе жатқанда өзінің ішіне көптеген манини қамтыған, ережені қамтыған шпаргалка жөнінде айтып берем. Бұл түстер, ыраңдар емнени билдирет. Құран оқып келатканыңызда мынага окшогон, мына азыр көрсөтөйүн, жашыл түс. Мынага окшогон, мына кызыл. Дагы ана мына кызыл, көк. Ушундай түстөр жолугат. Ушундай түстүү тамгалар жолугат. Бүгүн ошол жөнүндө сизге айтып берем. Бүгүн төрт түстү айтам. Мына караңыз. Көк мөк түс. Ушундай тамга жолугуп калса окуп атканда. Мына турат. Ушунда сиз анда билесиз, тафхим кылып окуй турган милдетте болуп каласыз. Жоон окуйсуз. Мына ушундай тамга жолукса. Билдиңизби? Андан кийин мынандай түстөгү тамга жолугуп калса, анда билесиз. Калкала кылып окуйун деп. Титиретип окуйсуз, тербетип окуйсуз. Мына менентип өзү дагы жазып койгон. Окуп кетип атып, ушул эрежелерди эсиңизге келип, пайдаланып кетесиз. Андан кийин мына жашыл. Көрдүңүзбү жашыл түстү? Мына жашыл тамга. Ушуларды ихфа кылышым керек экен. Жана гунна кылышым керек экен. Мынада турат. Гунна кылышым керек экен. 2 аракет өлчөмүндө деп билесиз. Бул күл раң. Буну көргөндө сиз идгам кылышым керек экен деп. Идгам орундары болот. Идгам орундары жана окулбай турган тамгалар деп жазып койгон. Көбүнчө адамдар көңүл бурбай коет. Мына айтылып подсказкаларына. Мына свет деле эстеп алсаңыз болду. Мына ушул 4 эрежени, мына 4 эрежени жаттап алыңыздар. Биз менен окуу оңой. Андыктан биздин каналыбызга келип, үй тиричилик кылып жүрүп дагы угуп, кайра угуп, биз менен оңой эле түшүнүп аласыздар. Биз кыска жана түшүнүктүү кылып айтабыз. Саламатта болуңуздар. Лайк басыңыз, подписка болуңуз. Ар дайым бизден алыстабаңыз.